Кудайга ишенген адам, динди таза кармаган адамдын кылган иши түз болуш керек. Бирөөлөргө жасаган мамилеси калыс болуш керек. Массалык түрдө умурага бар, массалык түрдө кара кий, эркектер узун, аялдардыкындай көйнөк кий, барыңар сакал кой деп чакырбашыбыз керек. Бул туура эмес, бул жаңылыштык. Бизде ушул өзүбүздүн шартка ылайык эле кийинип, анан калса биз эртеден кечке көпчүлүгүбүз ар кандай жумушта иштеген адамдарбыз. Бизге андай үстү башыбызды жабынып жүрүү күнүмдүк жумушубузду кылганга дагы туура келбейт. Мусулман адам ушундай сапаттарга ээ болуп керек. Сенин сырткы көйнөгүң, бети башыңдагы койгон сакалың, жамынган паранжаң, жан дүйнөң жакыр болсо, тилиң заар болсо, бирөөгө кылган жакшылыгың, соо ишиң жок болсо, анын Кудайга кереги жок. Амансыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, кайрадан биз сиздер менен руханият көрсөтүүсүндө кездешип жатканыбызга кубанычтабыз. Кызматыңыздарда мен Улан Кубанычбеков. Бүгүнкү программасынын чыгарылышында кайрадан бир нече китептердин автору, ошол эле учурда агартуу тармагында көп жылдардан бери кыргыз элибизге кызмат кылып келе жаткан Батырбеков Дүйшөн агайыбыз менен маек курмакчыбыз. Бүгүнкү программабыздын темасы диний түшүнүк туурасында болмокчу. Негизинде диний түшүнүк деген эмне? Ушул туурасында маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Дүйшөн агай, кайрадан сиз менен жүз көрүшкөнүмө кубанычтамын. Ушул диний түшүнүк туурасында өзүңүздүн ой пикириңизди ыр аркылуу берип дагы чагылдырып кыргыз элибизге тартуулап келе жатасыз да. Негизинде диний сабаттуулук деген эмне? Рахмат, улан иним. Бул бүгүнкү замандын ар бир үйдөгү, ар бир коомдогу, ар бир жердеги эң көйгөйлүү, орчундуу маселе. Бул коомубузда талаш тартышты, пикир келишпестикти, ар кандай өйдө төмөн суроолорду, чыр чатактарды пайда кылган маселе. Деги эле динди туура түшүнбөсөк, динди туура кармабасак, аны туура багытта колдонбосок, бул көптөгөн араздашууга, согуштарга чейин алып келүүчү нерсе. Аны дүйнөлүк масштабта алып калганда көрө аласыздар. Мына эле мусулман өлкөлөрү деген эле ошол Иран, Пакистан, Иордания, Катар, Кувейт, Йемен, Алжир, Марокко, Ливан, Ливия, Палестина жана башка өлкөлөрдүн мисалында мына ушул диний келишпестиктен бардык эле ислам динин кармаган өлкөлөр, бирок ислам дининин ичинде 72ден ашык багыттар болгондуктан диний пикир келишпестик, диний көз караштыктын дал келишпөөчүлүгүнөн бир тууган элдер бири-бири менен карым-катнаш кылбай, карым-катнаш кылбак турсун бири-бирин согуштук жол менен кандай кайгылуу окуяларга алып келип атканын менсиз эле баарыңыздар жакшы билесиздер. Ал эми бул биздин кыргыз элине ала турган болсок, кыргыз элине да ислам дини 14-15-кылымда келген негизинен. Мына ошол негизи ислам дининин түпкү мааниси бул адамдарды адептүүлүккө, ыйманга, жакшы жүрүм-турумга, адам менен адамдын, адам менен табияттын жакшы мамиле болушуна, оорукердикке, бири-бирине жакшылык кылууга чакырган жакшы багыт, жакшы илим. Бирок бул ислам динин дагы кийинки мезгилде ошол дин таратчулардын башында тургандар жана биздеги шайлоого катышкан көптөгөн партиялардай болуп, ар кимиси өз кызыкчылыгына, өз үстөмдүгүн орнотуу үчүн, өз тарапташтарын көбөйтүү үчүн бурмалап жибергенине күбө болуп отурабыз. Мунун өзү бир эле ислам дини, бир эле Кудай, бир эле Куран китеп, бирок ошону 73 түрдүүчө чечмелегендиктин кесепети ар кандай кайгылуу окуяларга алып келип жатат. Ал эми биздин кыргызстан, мына биздин ата бабалар Ханафи мазхаб деп бир эле жолду тутунган. Башкача айтканда 5 парыз деп, ошол 5 парызды жакшы билчүбүз. Ошол 5 парызды жакшынакай аткарып, жакшынакай салттуу кийинип, ошол ислам динине туура келе турган, ошол мезгилде кыргыздын каада салт, үрп-адат, жүргөн турган, баскан турганына, жашоо образына туура келген кийим-кечек кийинип карманганбыз. Ошондуктан кыргыз эли дүйнөдөгү эң ыймандуу, бири-бирине аяр мамиле кылган, табиятка аяр мамиле кылган эл болгонбуз. Кыргызстан мынакей ошол жолду тутунган үчүн кайырчылар болгон эмес, жетим жесир болгон эмес, карылар үйүнө таштап койгон, кароосуз калган адамдар болгон эмес. Анткени дин менен
Кыргыздын салтында адам адамга тууган боорукер уят болгон бир уруудан чыккан бир адам кароосуз калса башка уруудун эли уят карган ушундай тууганыңарды карабайыңар бөлүп таштадыңар эмне деген элсиңер деп намыска чакырган. Мына көрдүңүздөрбү биздин кыргыз эли кандай исламды жакшы туткан, ошол эле мезгилде кандай табият менен жакшы болгон. Ал эми азыркы күнгө келе турган болсок, азыркы күндө чет элден агып келген ар кандай максатты көздөгөн адамдардын башын айланткан адаштырган дин агымдары кирип кетти. Айрыкча эгемендүүлүк алган жылдары ошол динге болгон мамлекеттин көзөмөлдүгүнүн жоктугунан кандай динге өтөт, кимдер өкүлөп атат, алар эмне жумуш кылып атат, эч кимдин иши жок болуп, мына байкалбай 15-20 жылда биздин коомду дагы ар кандай көз караштагы адамдардын тобуна бөлүп таштады. Бир эле айылда 3-4 мечит бар, 3-4 башкача көз караштыга арналган молдолор бар. Ушунун айынан бир эле айылдын ичи диний көз караштыктан келишпестиктерди урушар болуп атат. Бир эле дасторкондо 15-20 киши отурса, отуруп бири-бири менен талашып тартышып, этеги кызыл чек болуп кеткен учурду күн сайын көрүп атабыз. Бул өтө коркунучтуу. Динди дагы өзүнүн чеги менен улутка, салтка, өзүбүздүн менталитетке, наркыбызга ылайык кылып карманбасак, мунун тескери жактары бар. Тескери жактын болушу ал диндин күнөөсү эмес. Ошол динди туура эмес кармаган, туура эмес жайылткан, адамдарга туура эмес түшүндүрүп, туура эмес ээрчиткен адамдарда бул жерде дин күнөөлүү эмес. Чала сабат түшүнүктөгү адамдар муну ар кандай багытка жумшап, мына бүгүнкү күндө коркунучтуу. Эмесе Кыргызда паранжы кийүүбүз деген жок. Кыргыздын жери адамды күйгүзүп отурган Арабиядагыдай ысык эмес. Кум чөлдүн шамалы жок биздин мойну, коюн колтук мойнубузга кирип кеткедей. Ошондуктан бизде ушул өзүбүздүн шартка ылайык эле кийинип, анан калса биз эртеден кечке көпчүлүгүбүз ар кандай жумушта иштеген адамдарбыз. Бизге кандай үстү башыбызды жабынып жүрүү, күнүмдүк жумушубузду кылганга дагы туура келбейт. Бирөө машина айдайт, бирөө кепмен чабат, бирөө мал жаят, бирөө дагы бир жерде иштейт. Бизге таптакыр бул туура келбейт. Ылайык келбейт. Экинчиси сакал. Сакалды эмне десең эле бул сүннөт. Анан шариятта ушундай айткан, пайгамбардын сүннөтү дейт. Ооба сүннөт. Бирок ал сүннөт сөзсүз сакал койгула, сакалчан болбосоң мусулман болбой каласың деген түшүнүккө жатпайт. Ал сүннөт деген сөз ошол пайгамбардын жолун жолдойм десең, пайгамбардай болуп таза, такыба, пакиза жүрөм десең ошондой бол дейт. Ал эми 20 жашыңда, 25 жашыңда сакал койбой болбосо мусулман болуп эсептелбейсиң деген түшүнүккө жатпай. Биздин ата бабаларда 40тан кийин кыл мурут коет деп койчу. Мурут коюп койгон жигит болсо, бул 50ге чыгайын деп калган, 40тан ашып калган жигит, токтолуп калган жигит турбайбы деп. 60тан кийин пайгамбар жашына келди деп муруттан кийин сакал кое баштаса. Бул сакал койгон сүннөттөн да мурда бизде улуулуктун, ак сакал болгондуктан, келин алып кыз берип калгандыктан, небере күтүп калгандыктын символ белгиси катары болуп эсептелчү. Азыркылар муну 20-25-ында коюп алган. Койсо да эми өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө, турган бетинин түзүлүшүнө, өң келбетине ылайыктап койсо да мейли, кандай болсо ошондой кое берет. Эми бул динде бул талап жок. Бул туура эмес, бул жаңылыштык. Ал ошону түшүндүрүп аткан адамдар болсо, атайылап ошону билип туруп тарапташтарын көбөйтүш үчүн мына мусулмандар көп, мына баардык динге өтүп атат, баардыгы мусулман болуп атат деген ушундай бир идеянын арты менен баардыгын ошол чакырып алып келип адаштырып атат. Бул туура эмес. Эң негизгиси Кудайга ишенген адам, динди таза кармаган адамдын кылган иши түз болуш керек. Бирөөлөргө жасаган мамилеси калыс болуш керек. Уурулук, алдамчылык, башка бир ыплас, арам нерселерден алыш болуш керек. Сүйлөгөн сөзү жагымдуу, бирөөлөргө акарат келтирбеген, каргап сүйлөгөн жакшы сүйлөш керек. Боорукер болуш керек, кайрымдуу болуш керек. Мына мусулманчылык ушуну талап кылат. Мусулман адам ушундай сапаттарга ээ болуп керек. Сенин сырткы көйнөгүң, бети башыңдагы койгон сакалың, жамынган паранжаң, жан дүйнөң жакыр болсо, тилиң заар болсо, бирөөгө кылган жакшылыгың, соо ишиң жок болсо, анын Кудайга кереги жок. Кудайга сенин кийимиң, өң делетиң кереги жок. Кудайга сенин ыйманың, адебиң, жакшы жүргөнүң керек. Дин ошону талап кылат. Биз тескерисинче
Адамдарды адептүүлүккө, ыймандуулукка үндөшүбүз керек. Массалык түрдө умурага бар, массалык түрдө кара кий, эркектер узун, аялдардыкындай көйнөк кий, барыңар сакал кой деп чакырбашыбыз керек. Бул туура эмес, бул жаңылыштык. Мында турган эчтеке жок. Кудайга сенин кийимиң башкаңдын керек эмес. Кудайга сенин адебиң, ыйманың, жүрөгүңдүн тазалыгы керек. Бирөөгө кылган жакшылыгың, мына ушунун баары сооп. Эң негизги ислам жолундагы динди таза туткан адам соопту көп кылыш керек. Сооп эмне? Бирөөгө кылган жакшы мамилең, бирөөгө жылуу сүйлөгөнүң, түз жүргөнүң, үй бүлөңө жакшы караганың, илим билим алганың, иштеген жериңде таза адилет иштегениң, мына ушунун баары сооп. Мына чыныгы мусулмандын образы ушундай болуш керек. Биз адашып атабыз азыр туугандар. Этият болушубуз керек. Эч качан дин улуттун салтына, тилине, наркына, үрп-адатына каршы келбеш керек. Тескерисинче экөө бири-бирин толуктап, адамды ыймандуу, жакшы, адептүү кылып жашашына, өсүшүнө, адам болуп тарбияланышына жардам бериши керек. Жаман көрүп, жек көргөндөр да бар да. Эмне себептен ушундай агрессивдүү, мындай бир маанайда адамдар ушундай болуп калды бүгүнкү күндө? Ушул жөнүндө Мунун эң негизги себеби элдин диний сабатынын төмөндүгүндө. Динди ашыкча пайдалансаң, мына пайгамбардын дагы өзүнүн осуятында бар. Динди дагы дейт, диний түшүнүктү дагы өз ченем өлчөмү менен пайдалан дейт. Ашыкча пайдалануу, ашыкча берилип кетүү тескери кесепеттерге алып келет дейт. Тамакты деле ашыкча тоё жесең ашык кыла албай кыйналасың. Жумушту деле нормадан ашыккызсаң эртеси күнү тура албай каласың. Дин деле ошондой нерсе. Динди дагы өзүнүн чеги менен керектүү жерин алыш керек. Ал эми жанагындай капырлар менен отурбаш керек, башка кылбаш керек. Даараты жоктор менен саламдашпаш керек. Намаз окугандар менен бир жүрүгү болбойт. Дагы бирдеке деген чакырыктарды. Булар радикалдык. Булар туура эмес көз караштагы. Динде андай нерсе жок. Диний сабатсыз болгонубуз үчүн эли. Ошол диний сабаты жок элдерди жантип азыркы өз кызыкчылыгын көстөгөн дин багытындагы молдолорубуз, өзүн таксыр шейх атаган биздин эле кыргыздарды душман кылып талкалап жаткандыгы мени өкүндүрөт. Мен өзүм диний үй бүлөдө чоңойгон адаммын. Менин атам 12 жыл имам хатип болгон адам. Таятам өмүр бою имам болгон адамдар. Мен ошолордун баскан турганын, сүйлөгөн сөзүн көрүп чоңойгон адам катары айтып атам. Мына менде дагы толгон токой Куран китептер бар. Толгон токой дин багытындагы адабияттарды, макалаларды, илимпоз, билимпоздордун жазгандарын окуп, иликтеп жүргөн адам катары айтып атам. Ошондуктан чыныгы мусулман адам сөгүнбөйт. Чыныгы мусулман адам бирөөдү коркутуп үркүтпөйт. Чыныгы мусулман тозок дейиш деп коркутпайт. Чыныгы мусулман адам башкаларга жүргөн, турганы, сүйлөгөнү, жасаган иши боюнча үлгү болуп мусулман болот. Мына ошону мусулман дейт. Отуруп алып коркутуп, үргүтүп, антип, минтип бул мусулман эмес. Бул радикалдык, ашынган, адашкан, туура эмес жолго алып бараткан багыттагы. Бул көбүнчө жанагы террористтик көз караштагы өлкөлөрдө чыныгы ислам ага барбайт. Жаман сүйлөгөн адамга дагы жакшынакай үлгүлүү жүрүш турушу менен, сөзү менен жооп берип коет. Бизде карасаңыздар, бир нерсе деп айтып койсоң эле, болду, ата чотоңду сөгүп сабып эле ашап жатып барат. Булар мусулман эмес. Чыныгы мусулман такыба болуш керек. Салават токтоо болуш керек. Кеңпейил, боорукер болуш керек. Жамандык кылган адамга дагы сени Кудайга койдум деп, андан ашып түшүп жаман сөз айтпаш керек. Мына ошону мусулман деп түшүнүш керек. Ушундай мусулмандар биздин арабызда барбы? Бар. Бул чоң аябай аз. Чоң суроо, Аз. Булар аз. Анткени бизде диний сабаттуулук жетпейт. Адамдар жан дүйнөсү бош, билими тайкы адамдар ошону өзүнө сиңирип алып, ошол жолго кетип калып атканы мени өкүндүрөт. Бул Кыргыздын жолу эмес. Кыргыздын жолу Ханафи мазхабындагы үрп-адат, каада салт менен исламдын жакшы багыттарын айкалыштырып, жуурулуштуруп жүргөн бул Кыргыздын жолу. Кыргыз ошондой болуш керек. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандарым, урматтуу кыргыз тууганым, динди кармоондагы жакшы эрежесин тутунгула, көрүнгөн агымга адашып кетпегиле, сак болгула, диндин жакшы жагын алгыла. Мына 40-50 жыл мурун дин туткан биздин ата-бабалар кандай ыймандуу эле, сууну булгаган эмес. Огородуңа
корооңа кирип келген малды башка көзгө чаап зыян кылбай байлап койгон, бирөө там салып атса барып ашар кылган, чогулуп арык чапкан, чогулуп башка бир иштерди кылышкан, мал сойса тегере чекесин чакырып чайын берген, үйүндө наны жак болуп калса кошуна колоң берип турган, мына ушундай керемет, мына чынакы мусулмандар ошолор болгон. А бизде ошол касиет, ошол сапаттар азыркылар барбы? Бардыгыбыз эле шариятты айтабыз, бардыгы эле динди айтабыз, бардыгы эле биз эле кебетебизди араптай кылып кийинип алганбыз, бирок жан дүйнөбүз бошто. Ошондон ислам чыныгы дин бийик адамгерчилик сапаттагы адам гана тутулат. Эгерде бийик адамгерчилик сапатың болбой туруп, кебете кепшигиңди сырткы түрүңдү өздөштүргөн менен сен мусулман эмессиң. Ушуну туура түшүнүшүбүз керек. Кыргыздын багыты калай? Кыргыздын багыты сиз жогоруда айтып өттүңүз. Биз мына багытыбызды жоготуп бараткандайбыз да акыркы убакытта мезгилдечи. Кыргыздын багыты каякта деген суроо. Кыргыздын багыты албетте эми биз динге башкотубуз менен берилип калдык, сиңип калдык. Муну кабыл албай бизге керек эмес деген менен муну эл азыр кабыл албайт. Кыргыздын эң жакшы багыты Манасында жатат. Манаста Кыргыздын салты да бар. Манаста Кыргыздын баатырлыгы да бар, мекенчилдиги да бар, табиятка болгон мамилеси да бар, адамга болгон бүт адамзатка, адам баласына тийиштүү мыкты сапаттардын баардыгы топтолуп энциклопедия сыяктуу Манаста турат. Мына Манаста батыр, ошонун баары Манаска батырылганда, ошондон ар бир кыргыз Манасты бир эмес, бир нече жолу окуп чыкса. Кыргыздын макал лакаптары 3,5 миңге жакын макал лакап бар. 3,5 миң макал лакапты сиздер окуй албайсыздар. 35 эле жакшы макал үйрөнчү. Адамдык сапат жөнүндө, башка мамиле жөнүндө 35 макал. Макалды окуган киши барбы? Макал китепти магазинден сатып алып окуган адам барбы? Жок. Анжанда жанагы мечиттин боюндагы базарда сатып аткан диний ар кандай чакырыктагы китептерди сатып алып. Манас китеби ар бир үйдө барбы? Жок. Манас китепти окубаган, макал лакап окубаган киши кыргыздын наркын, салтын, кыргыздын өзөгүн билбейт. А муну билбеген адам албетте көрүнгөндү ээрчип кетет. Мына кыргыздын багыты, жолу, тарыхы, адеп салты бүт Манаста кыргыздын макал лакабында тур. Ушул эки нерсенин тегерегинде талкуу кылсак, окусак, ар бир үйдө болсо, баскан турган жерлерибизде көпчүлүктө ушунун тегерегинде сөз кылсак, кыргызга башка эч нерсенин кереги жок. Кылымдар бою жоголбогон кыргыз азыр мынакей ар кандай диний агымдын тепсемизине калып жоголуп бараткандыгы мени аябай кайгырып өкүнүп турат. Мына даяр нерсе. Биз эч жактан иштеп кереги жок. Ата бабалар бизге мурас кылып таштап кетти. Ошону карманса кыргыз, ошону карманып келген үчүн кыргыз бүгүнкү заманга жетти. Эми ушул заманга жеткен кыргыз азыр ошолордун баарын окубай, башка нерселердин агымы менен адашып баратканыбыз аябай өкүнүчтүү. Кыскасы агай колдо бар алтындын баркы жок деген эле кеп айттыңыз окшойт. Ошондой болуп атат. Анда эмесе ушуну менен маектешүүбүздү жыйынтыктайлык. Атайын ушул менин суроолорума жооп берип, Татынакай маек курганыңыз үчүн сизге ыраазычылык билгиземин. Ошо кыргыз деп соккон жүрөгүңүз ар дайым сого берсин, көп жашаңыз. Ушундай бизге окшогон жаштарга таалим тарбия берип жүрө бериңиз деген тилегимди билдирем. Ал эми урматтуу көрөрмандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Бүгүн биз негизи кыргыздын диний багыты кандай болуш керек, дин деген эмне, ушул туурасында сөз кылуу максатта бир нече китептердин автору, ошол учурда көп жылдардан бери агартуу тармагында кызмат кылып келе жаткан Батырбеков Дүйшөн агай менен маек курдук. Эмки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.